Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн жөн жатпай Германиянын дагы бир айылын кыдырып, байкоо салып чыгайын деп көчөгө чыктым. Бул айылдын сырткы көрүнүшү. Бир дөңсөсүндө турам, панорама сыяктуу жер экен. Бул айылдын ичинде бир топ бизге пайдалуу, биз өрнөк алчу, үлгү алчу көп жакшы нерселер бар экен айылдын ичинде. Азыр анда эмесе айылдын ичине кирип, мен силерге ошол нерселерди акырындан чагылдырып бергенге аракет кылайын. Кеттик анда. Бисмилла деп айылга киргенде эле Aldi супермаркети бар экен. Айылдын жашоочулары өздөрүнүн азык түлүктөрүн, кем каржыларын ушул супермаркеттен камдашат. Дүкөнгө кирип, өзүмө керектүү кем каржымды алып алайын. Андан ары карай улантабыз буюрса. Бир нерсеге көңүлүңүздөрдү бурайын. Булардын тележкасы жөн эле алганга болбойт, чыкпайт. Мен атайы камдап алдым. Мындай 1 евро же 50 цент бул жака салыш керек. Муну түртөбүз. Анан кой берет. Анан кайра азык түлүк жасап бүткөндөн кийин кайра бул ченжер менен түртөбүз, кайра өзүнүн акчабызды берет. Альдиге кирип, Альдини көчүрүп чыгалайбы? Так, эмнеден баштайбыз? Ысып суу сап турганда биринчи суусундук көрүнөт. Коладан баштайлы. Кола зыян. Силер ичпегиле бирок. Мына туугандар, буюрса Альдини көчүрүп чыктык. Мен алган азык түлүктөрдү бирден санап берейин, аз эле нерсе, анан суммасын айтайын. Сиздер Кыргызстандагы баалар менен салыштырып көрүңүздөр. Чу дегенде эле коладан баштадык. 2 литр кола, 1 килограмм савис, бул макарон 1 килограмм, экөө биригип, рожки, жарым килограмм вермишель, жарым килограмм дагы башкача рожки түрүнөн, тоок эти, жарым литр кефир, 200 грамм жаңгак, так 3 штук нак, алмурут, 1 килограмм банан, 1 штук лимон, анан 2 консерва балык, анан 1 каструль, 2,5 литрлик. Так, мунун баасы канча болду дебейсиздерби? Жалпы баасы 35 евро болуптур. 3400 сом. Сода тармагындагы алектенген жарандарыбыз болсо, салыштырып көрсөңүздөр болот. Жалпы баа ушунча болду. Супермаркеттен чыкканда эле жанаша спорт аянтчасы жайгашыптыр. Кичи футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол жана теннис аянтчасы. Ошого эле жанаша чоң футбол аянтчасы. Жашыл көк майсан. Айылдык деңгээлдеги футбол аянтчасынын абалын көрүп койсоңуздар болот. Айылдын биринчи көчөсүнө кирдик. Эми акырындан айылдагы өзгөчө кызыктуу нерселер менен сиздерди тааныштырып баштайын. Кадимки айылдын жашоосу, өрдөк каздар. Сөзсүз түрдө тротуар жана жол белгилери орнотулган. Таза, тыкан, жашылдандыруу баары китептегидей, мындайча айтканда. Бул унаа токтотуучу жай. Бул бир үйгө караштуу же ушул 5-6 кошунага караштуу, аныгын билбейт экенмин, бирок аябай тыкан. Бул кадимки эле биздин ак кайың дарагы. Бул жерде түрк ашканасы бар экен. Айылдын так ортосунда.
Сонун тамактанып чыктык. Бул абийибиз бизди сыйлап атат түрк чайы менен. Жеңебиз чай даярдады турецкий. Женешка на русском хорошо владеет, оказывается. А я замучился, не смог объяснить на турецком. Оказывается, она это знает, хорошо знает по-русски. Меня зовут Анна. Привет передачи. Привет. Merhaba da Kırgızistan abi. Merhaba. Teşekkür. Жашылдандырууга өзгөчө көңүл бурган калк болот экен буларчы. Караңыздар. Чындыгында көздүн жоосун алат да. Тазалык жана жашылдандыруу адамдын көңүлүн көтөрөт. Кадимки айыл чарба иштерине колдонуучу техникалар эски үлгүдөгү техникалар экен. Ары карай бир көчө ылдый түшкөндө ушул көчөнүн жашоочулары үчүн мындай сонун сейил бак бар экен. Чындыгында көңүлдү тарта турган, көңүлдү бура турган нерсе. Фонтан сыяктуу суу чыгарып коюштур. Отургучтар. Куштун уяларын жасап коюштур. Үкү. Анан менин көңүлүм бул китептерге бурулду. Китеп салынган шкафты көрдүңүздөрбү? Бул жерге ар ким өзү окуп жаткан китебин салып койгонбу, кечинде чыгып окушабы же окуп бүткөн китептерин салып коюшабы, айтор. Бул сонун көрүнүш. Дал көчөнүн ортосуна ушундай китеп шкафын орноштуруп, ушундай шарт түзүп коюштур. Анан ушул жерден менде бир ой келет да. Анан бул жерде саат бар экен. Отургуч, анан күзгүсүнөн бери орнотуп коюштур. Ушул жерден бир ой келет да туугандар магачы. Ушун баарын уюштурган эл өзүбү же мамлекетпи? Менимче мамлекет мынчалык деңгээлде уюштуруп бербесе керек. Демек булар президенттин, депутаттардын, чиновниктердин көзүн карап, оозун карап, качан оңолобуз деп отура бербей, булар оңолууну ар ким өзүнүн үйүнөн, көчөсүнөн, айылынан баштайт окшойт деп ойлоп калдым. Анткени мамлекет мунун баарына жетишпесе керек, мамлекет жолду жасап бериши мүмкүн. Ашып кетсечи, анан мындай кооздукту, көркөмдүктү, жашылдандыруу, мындай жолдун боюна гүлдөрдү карана аздектеп карап, кумуш сонун. Мунун баарын менимче эл өзү демелгелеп, өзү уюштурган болуш керек деп ойлойм да. Анан суроо пайда болот. Эмнеге бизде ушундай көрүнүштөр жок? Эмнеге биз эл өзүбүз аракет кылбайбыз? Жогору жактан эле көзүн карап, оозун карап отура беребиз деген суроо келбей койбойт экен да ойгочу. Бул тротуардын үстүнөн оролгон бакты караңыздар эми. Арка сыяктуу кылып, мажурум талдан, кадимки биздин мажурум тал. Жээгинде таптаза тунук суу агып атат лотоктон. Бул кадимки мажурум талдан оролгон арка тротуардын үстүнө. Караңыздар. Эмнеге биз ушундай кылсак болбойт? Албетте сөзсүз түрдө отургуч. Туугандар, кандай дейсиздер? Эмнеге биз ушундай нерселерди кылсак болбойт? Бизде мажурум тал жокпу же суу жокпу? Эмнеге деген суроолорду өзүң бере бересизсиң да бул жердечи. Кудай буйруса мен өзүм айылымдан баштайын деп атам ушу. Жөнөкөй эле нерселерденчи. Караңыздар, бул жерде бир илим техниканын бир өтө деле бир эмгек талап кыла турган нерсе жок да, элементарный эле нерселер да. Бир технологиянын кереги жок да бул жердечи, караңыздар. Бул кадимки жанагы биз өзбек кинолорунан көргөн чаркпалак. Караңыздар. Ушул нерселерден бир баштасак деп
ойлойм да Кыргызстандачы ушу өнүгүүнү биз ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздөн, көчөбүздөн, айылыбыздан баштасак жакшы болобу дейм да. Жогору жакты ак үйдү эле карап отура бербейчи. Кандай дейсиздер? Мунун баары өзү элдин аракети менен болуп аткан нерселер да. Муну жалгыз президент жасап аткан жок да туурабы? Мен ушундай тыянакка келдим да. Демек эл өзү бул нерселерге кызыктар болуш керек экен, эл өзү ойго болуш керек экен, эл өзү демилге көтөрүш керек экен. Бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей, эл өзү ушундай нерселерди талап кылып өздөрү аракеттенбесе, баягы койчумандын таягы боюнча эле жүрө берчи дейбиз. Мына ушундай ушул нерселерди сиздер менен бүгүн бөлүшкүм келди. Кудай буйруса дагы башка шаарларга барып калсак, башка шаарлардын жашоолору менен, шарттары менен ушундай бир өзгөчөлүктөр менен тааныштырганга аракет кылабыз. Кудай буйруса. Аман болуңуздар, амандыкта көрүшөлү.